Assalamu alaikum dostlar. Hazır biz şunda bir biznes suramcılığı olup göreli dep çeştik. Al biznes suramcılığı bir ile sıradan turat. Al sıra jalan ayınlarga berебиз. Kızlarga, эжелерге, айтор айымдарга берилет. Мындай суроо. Эркек айына канча сом табыш керек деген суроо. Ошто борбордук бөлүмүндө турабыз. Масалиев көчөсүндө турабыз. Азыр көрөбүз ким кандай жооп берет. Бул бикештен сурап берди. Ассаламу алейкум кыздар. Кандайсыңар? Бир суроо. Бизнес сурамчылоо жөнүндө. Айтсаңыздар, эркек айына канча сом табыш керек? Сиздердин мындай болжол канча сом тапса мындай жетиштүү болот деп ойлойсуздар? Мен оюнча канча болсо деле ошого адам мындай Разы болуш керек. Да, разы болуш керек. Хорошо, бирок канча сом тапса деп ойлойсуздар? Негизи канча сом табыш керек? Кыргызстанда, Кыргызстанда. 100 миңден нарак бир ана тапса айына. Айына 100 миң нарак бир тапса жетет. Да. Рахмат. Ошого деле разы болот болчумун. Рахмат. Чоң сиздин оюңуз кандай? Азыр көбүнө эле бизнес бар. Жакшы зарплата алып баштагам. Канча сом жетет деп ойлойсуз? За месяц тотос. Бир айга, За месяц. Ошол 150-200 болсо. 150-200 болсо жетет. Ооба. Өзүнүн семьясына негизи канча тапса деле өздөрүнө эле көрөт го. Өздөрүнө деген Лично мен үчүн мындай. Канча тапса деле главное семьяга жетсе, өзүнө жетсе болду да. Бирок болжолдуу суммаңыз 200 миң. 150-200 миң тапса жетет, Жакшы. 150-200 миң тегерегине тапса жетет, нормально дешти. 100 миң. 100 миң, Сиздин оюңуз? Эми иштеген ишине жараша да, мисалы, если семьясы болсо нормальный 70-80 миң аралыгы. Если семьясы жок, өзүнүн обеспечить өзүнүн караган болсо, 150 миңге нормально болот. Сиздин оюңуз? Иштеген ишине жараша шүгүр кылса жетет да баарын эле. Канча сом? Примерно. Иштеген ишине карайт да. Айлыкты иштейт дейли, же бизнес дейли. Айлыкты иштесе канча сом? 100 миң. 100 миң, Мырзалар уккула, 100 миңден кем таппагыла. 100 миңден кем таппагыла. Кыздар сүйлөшүп коет болбосо. Чоң сиздин оюңузча канча сом тапса жетиштүү деп ойлойсуз? Айына, бир айда. Менин оюмча, эгер семьясы кичирээк боло турган болсо, 20-30 миң эле жетет деп ойлойм. Себеби анын жеткириш аялдын колунда да. Акчанын берекесин сураса, 100 миң деп кое бер дейт. 100 миңден өзү айлык ала турган кырсам аз да негизиче. Ошо 20-30-40 тегерегинде нормально деп ойлойм. 100 миң болсо. 100 миң. Көрдүңбү? Баардыгы бирдей айтып атат. Баардыгы 100 миң деп атат, 100 миң жетет, Элбе. Сиздин оюңуз? 100 миң. Келишип алгансыңар, барыңар, 100 миң значит нормально эле экен анда. Биринчи. Кыздар айтсаңар, эркек киши бир айда канча сом тапса нормально? Канча сом табыш керек? Будущем же бар семья болот сиздерде. Ушундайбы? Тем более. Күйөө баланын алдына ачык айтып бер. Чтобы в месяц он прокармливал семью, имеете в виду, да, и чтобы все в достатке было. Если еще с квартирой, то есть аренда квартир, там все включать, коммуналку, все. Я не знаю, сколько в Баше, но в Москве мы тратим 150. 150. Он зарабатывает 150, но это для нас не хватает. Мы Он зарабатывает 150 тысяч, да? 180 в последние месяцы было, да. Сиз ойлойсуз 150 миң жетет бир айга? Жетпейт. Канча табыш керек? Как минимум. Мы целимся на полляма. 500 миң, да? Жарым миллион табыш керек. Ошондо прям сом болот. Ого. Жарым миллион. Сен оюңда эле ушундайбы? Негизи эркек ушундай табыш керек, Кылам. Так, рахмат. Биринчиден үйлөнгөнбү же үйлөнгөн эмеспи деген болуш керек. Кайсынын ыңгайлуу болсо айта бериңиз. Негизи эркек киши канча табыш керек? Үйлөнгөн дейлик. Үйлөнгөн болсо, баласы жакасы болсо, значит, как минимум, думаю,
500 или же миллионго жакын табыш керек. Bir ayda. Bir ayda. Bir ayda. Потому что биз азыр цивилизация алдыга жүрүп атат. Көп иштер бар, дистанционно иштесе деле болот, напримерчи. Бир иште смена менен иштесе, жарым саат, канча бир саат онлайн тапса болот. Азыр онлайн иштер көбүгөн үчүн. Онлайн бизнес, да? Ооба. Бир иши менен эле иштеп аткан болсо, ошол ишини башка ишке дагы жумшап, например. Программист болсо бир жерде бизнес ачылат, анан онлайн может за границей иштейт. Ошондой иштер деле бар. 500'den milyonga чейин табыш керек дедиңиz. Рахмат. Айна. Давайте 40 000. 40 000 сом. Үй бүлөлүү болсо дагы. Кандай билет? Үй бүлөлүү эркек bir ayda 40 000 сом тапса, жетет деп атасыз, э? Так? Жетет эмес, нормально болсо. Нормально, 40 000 сом. Үйлөнбөгөн бала. Үйлөнбөгөн бала, аха. Иним, сенин оюң кандай? Эркек катары канча сом табыш керек bir айдачы? Канча табыштан маанилүү эмес, эмгеги адал табыш маанилүү го. Албетте, ал биринчи очередте. Эми кандай аракет болсо көп болот. Орточо сумма. Кыргызстанда Ошто. Ошто. Ошто 50 000 тегереги табыш керек. 50 000 тегереги жетет, Кудай кааласа. Санам Что? Ошто. Если подросток, то 100 000 тапса болсун. Бойдок бала 100 000 табыш керек. Үйлөнгөн, үй бүлөлүү болсочу? Да, гоrak. Канча? Миллион тапса генен жетет барына. Да. Bir ayda milyon сом. Bir ayda? Bir ayda. О. Milyon. Чоң, сиздин оюңуз кандай? Сизде не болсо? Миллион табыш керек. Не, азыр неме, современный го. Можно же? Тапса болот. Да, болот. Сиздер үй бүлө азырынча жок, Болочокто көп алып чочуп кетпейт, Миллион нормально, Да. Вообще, наверное, 100 000. Ошто 100 000 тапса жетет, Миңге чейин тапса жетиштүү деп ойлойм. Bir ayda 50 000 чейин табыш Азыр керек. баардык кымбат. Кийинишиң керек, продукт алышың керек, квартиранын услугалары, нарак беракка проезд керек, той топур бар, ошолордун баардыгын 50 000 тапса жетиштүү эле болот. 300 000 жетпейт. Ошто, 300 000 жетпейт. Канча жетет ошондо? Средний алганда өзүнүн багдай көп боло баштады. Аха. Бизнесмендерге жетпей калышы мүмкүн. Карапайым элге жетет, 100 000 жетет. 100 000 жетет айына. Бул инем 300 жетпейт деп атат да. Бул эмнеден улам пайда болду? Жеке ишкермин да, бир 250-300 чыгат бир айда. Бирок Жетпей калабы, Өзүң ошондо чыгым кыласың. 250-300 жетпей калып атат. Демек 500 барса кенен жетет. Бирок анда да жетпей калат да. бул мүмкүн бар, анда да жетпейт. Акча көп тапкан сайын расход да көбөйөт да. Ошого. 250-300 дагы азыр жетпей атат. Үй бүлөгө, үй бүлө чоңбу? Кичекейле? Алла берекесин берсин, Рахмат. 200 000 го дейм. Примерно, я не знаю, честно. Канча сом? Я еще объем жоқ. Если представим, то 50 000, думаю, нормально. 50 000 сом bir айга. Если мы представим. Примерно нормально. Аз эмес, жакшы эле. Да, нормально. Өзүм адамды караш керек, да, если он хорошо зарабатывает. А если нет, мен өзім иштейм, да. Для меня вообще деньги не имеет значения. Хорошо,